Жумгал районунун салык кызматынын жетекчиси Абылбек Сапаров кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын Нарын облусунун Жумгал району боюнча башкармалыгынын башчысы Абылбек Сапаров ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жетекчинин кызматтан алынуусу мамлекеттик салык кызматынын этика боюнча комиссиясынын 2025-жылдагы номер 26 протоколу жана кызматтын 2025-жылдын 29-июлундагы номер 429 буйругу менен түзүлгөн кызматтык териштирүү комиссиясынын корутундусунун негизинде жүзөгө ашырылды. Комиссия жыйынтыгына ылайык ал этика ченемдерин одоно бузгандыгына байланыштуу саясий жетекчиликтин ишенимин жоготкон. Ушуга байланыштуу 2025-жылдын 29-июлунан тартып ээлеген кызматынан бошотулган. Кызматтан алуу боюнча буйрукка мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын милдетин убактылуу аткаруучу Бакыт Жээнбеков кол койгон. Абылбек Сапаров бул кызматка алгач 2022-жылы дайындалып, ортодон белгисиз себептерден улам 2023-жылдын июль айында кызматтан кеткен. Бирок соттун чечими менен кайрадан 2025-жылдын январь айынан тарта кызматына бекип иштеп келе жаткан. Ал 29-июнь 1977-жылы Жумгал районунун Байзак айылында туулган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Таластын Шекер айылында катуу жааган мөндүрдөн таладагы төө бурчакты талкалап кетти. 28-июль күнү Айтматов районунун Шекер айыл аймагына катуу мөндүр жаап, дыйкандардын төө бурчагын талкалап кеткен. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев жазды. Өзүм окуя болгон жерге барып, дыйкандар менен жолуктум. Азыр комиссия түзүлүп, дыйкандардын чыгымын эсептөө иштери жүргүзүлүп жатат. Аталган маселе боюнча өкмөткө жана суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине толук маалымат берилип, элге жардам берүү маселеси толук каралат деп жазды ал. 20 жылдык кечиден кийин келиндин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү сот иштери башталды. Ош облусуна караштуу Өзгөн райондук сотунда 20 жылдык кечеден кийин өлтүрүлгөн келинге байланыштуу иш карала баштады. Маркум келиндин кылмышка шектүү күйөөсүнө адам өлтүрүү, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 26 май күнү Өзгөн районунун Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары жолдошу кармалган. Анын артында 5 баласы калды. Канада Палестинаны өз алдынча мамлекет катары тааный турганын айтты. Канаданын премьер-министри Марк Карни анын өлкөсү Палестинаны өз алдынча мамлекет катары буунун башкы ассамблеясынын сессиясында таанууга ниет кылып жатканын айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Карнинин айтымында бул кадам Палестина администрациясынын зарыл реформаларга умтулганына негизделди. Белгилеп айтканда, президент Махмуд Аббас негизги башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү, 2026-жылы жалпы элдик шайлоо өткөрүү. Бул шайлоого Хамас катыша албайт. Палестинаны куралсыздандыруу милдеттенмелерин алган. Канада аталган демилгесинде ушул нерселерди негиз катары алып жатат. Канада Хамасты барымталардын бардыгын бошотууга чакырып, бул кыймыл Палестинаны башкарууга катышпашы керектигин айтууда. Аттабы аны менен катар эле Израилден Газа тилкесиндеги гуманитардык каршылыкты тереңдеткенин сындады. Эске салсак, буга чейин Франция лидери Эммануэл Макрон да Палестинанын буунун башкы ассамблеясынын сентябрында болуучу жыйында расмий тааный тургандыгын айткан эле. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармер да жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотуу жолун салуу боюнча союздаштары менен иштеп жаткандыгын, анын бири Палестина мамлекетин таануу экендигин айткан болчу. Gold компания жабык акционердик коому жакында эле жаңы ийгиликти багынты. Компаниянын инспекциялык жана аналитикалык лабораториясы эл аралык аккредитациядан өттү.
Бул деген кумтөрдүн лабораториялык изилдөөлөрүнүн жана анализдеринин жогорку сапаты, ишенимдүүлүгү эл аралык деңгээлде таанылат дегенди билдирет. Кыргыз аккредитациялоо борбору аккредитациялык аттестатты барды. Биз 2 аралык стандарт боюнча өттүк. Бул 17025 жана 17020 деген. 17025 бул лабораториялардын компетенттүүлүгүн тастыктаган стандарт болуп эсептелет. 17020 болсо бул контролдук органдарга компетенттүүлүгүн тастыктаган стандарт. Мунун негизинде компания чоң жетишкендикке жеттик десек болот, анткени биздин результаттарыбыз эл аралык даражада мааниге жана тастыкка ээ болду. Мындан ары минералдык жана геологиялык анализдерден тартып, рудалардын сапатына чейинки бардык лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эми кумтөр өз алдынча чыгаруу менен миллиондогон каражаттарды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк алды. Биз буга чейин аккредитациябыз жок болгонуна байланыштуу тышкы текшерүүлөргө, пробаларга аябай көп жиберчүбүз. Бул ар бир анализдин өзүнүн баасы бар. Ошол багытта биз экономикалык артыкчылыкка ээ болдук. Ошондой эле алынган аккредитациянын аркасында кумтөр ишканасына өзүнүн объектилериндеги курулуш иштерине байланышкан бардык лабораториялык анализдер боюнча да корутунду чыгарууга укук берди. Бул өз кезегинде иштин натыйжалуулугун арттырып, жумуштун ыкчам, сапаттуу аткарылышына шарт түздү. Мындан тышкары биз жалаң гана кен жумуштарынын анализдерин жасабастан бул аккредитациянын негизинде кендеги болгон курулуш жумуштарындагы контролдоп, курулуш талаптарына болгон анализдерди да жасап баштадык. Бул дагы биздин компания үчүн, ошондой эле биздин бөлүмүбүз үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Кумтөрдүн лабораториясынын эл аралык аккредитациядан өтүшү бул компаниянын техникалык компетенттүүлүгүн, сапатка болгон умтулуусун жана эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулаткан маанилүү жетишкендик. Анткени дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндөгү ири тоо кен компанияларында лабораториялык изилдөөлөр үчүн аккредитациядан өтүү милдеттүү талап болуп саналат. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буйруса, дагы да ушунуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буйруса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек Б, Россиядан Альфа банк Аскар Али А деп чыгат туугандар. Түндө ысык көлдүн Тамчы жана Кош көл айылдарына суу каптады. Түндө ысык көлдүн Тамчы жана Кош көл айылдарын суу каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Көлдүн түндүгүндө жүргөн сел Тамчы айылынын ички жолдорундагы 2 көпүрөнү алып кетти. 2 үйдүн короосун каптаган. Мындан тышкары Кош көл айылында жол жээгине тигилген 30 бууз үй, 5 конок үй жана соода күркөлөрүн сел каптаган. Азыр тазалоо иштери жүрүүдө. Ошондой эле нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, Таңгамал, Балыкчы, Бөкөнбаев, Каракол жолу жабылган. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келиши күтүлүүдө. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстанга келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов менен жолукту. Алар Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарын даярдоо боюнча биргелешкен иш-чаралардын планын бекитишти. Тараптар ошондой эле кыргыз-өзбек катташуусун талкуулашып, актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашты. Жолугушуудагы талкууланган маселелер ар тараптуу стратегиялык
өнөктөштүктү мындан ары да чыңдоого өз ара умтулуу бар экендигин тастыкташты. Эки тараптуу мамилелерди сапаттуу жаңы деңгээлге чыгаруу, биргелешип иштешүүгө даяр экенин билдиришти. Мындан аркы кызматташуунун келечектүү багыттарын аныктап, жогорку деңгээлдеги алдыдагы иш-чаралардын качан, кандай кылып өткөрүүнү макулдашты. Терезелери талкалангандан кийин балыкчыга каттаган поезддерге камера орнотулду. Бишкек балыкчы Бишкек каттамы менен жүргөн поезддердин коопсуздугун күчөтүү максатында камералар орнотулду. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Маалыматка караганда бул камералар коопсуз шар системасына кошулган. Мындан улам эреже бузгандарды кыска убакыт аралыгында табууга болот. Эске салсак, 25-июлда түндө бейбаштар токмокто турган бир нече, анын ичинде VIP вагондору да таш бараңга алышкан. Терезелер соккуга туруктуу материалдан болгондуктан сынган эмес, бирок жаракка кеткен. Кийин күнөөлүүлөр табылган. Кыргызстанда жарылуу коркунучу бар көлдөрдү жасалма интеллект көзөмөлдөп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Даурбек Сакыев өлкө аймагындагы 368 көлдө жарылып кетүү кооптулугу бар экенин билдирди. Өткөн жылы буунун көмөгү менен жарылуу коркунучу бар көлдөрдү көзөмөлдөгөн IT модуль ишке кирген. Ал жасалма интеллекттин жардамы менен кооптулукту аныктайт. Бул тууралуу Даурбек Сакыев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде Маек туруп жатып билдирди. Анын айтымында былтыр Зындан көлүндөгү жарылууну жасалма интеллект алдын ала кабарлап, кесепетин азайтууга мүмкүндүк түзгөн. Буунун өнүктүрүү программасын алкаганда былтыр IT модуль даярдалып ишке кирген. Ал жасалма интеллекттин жардамы менен көлдөрдөгү өзгөрүүлөрдү аныктайт. Ал өлкөдөгү жарылып кетүү кооптулугу бар 368 көлдүн координаты, ар биринин мүнөздөмөлөрү, буга чейинки катталган өзгөрүүлөрү тууралуу маалыматтардын баарын киргизгенбиз. Ушул нерселерди талдап эсине салат. Мисалы, космостон тартылган мурдагы жана азыркы сүрөттөрдү салыштырып, температуранын өзгөрүшүн байкап турат. Маалыматтарды анализдеп бизге кабарлайт. Кооптулук тууралуу маалымдаса, биздин адистер дагы кошумча анализдөө иштерин жүргүзөт. Бул программа былтыр июнда ишке кирген. Августта анын жардамы менен Батыш Зындан көлүндөгү кооптулукту алдын ала аныктадык. Анын натыйжасында Туура суу айылынын жашоочулары коопсуз жайга эвакуацияланып, алдын алуу иштери жүргүзүлүп, кесепетин азайтууга мүмкүн болду, деди Сакыев. Ошондой эле ал табият кырсыктарын алдын алууда мындан башка да заманбап технологияларды активдүү колдонулуп жатканын кошумчалады. Эттин баасына белгисиз мөөнөткө мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Кыргызстанда эттин баасына белгисиз мөөнөткө мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги билдиришти. Максаты эттин баасынын өсүшүнө жол бербөө, малды чек арадан алып кирүү, алып чыгууну көзөмөлдөө жана экспорттоого сандык чектөө киргизүү. Анын алкагында тиешелүү кызматтарга өлкө аймагында эттин баасына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү, аткезчилик менен күрөшүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлганын кошумчалады. Ош шаарында 500 миллион сомго 120 атайын техника алынды. Ош шаарына 120 атайын техника алынып келингенин мэрия маалымдады. Техникаларды сатып алуу үчүн президенттик фонддон 500 миллион сом бөлүнгөн. Бул техникалар көчөлөрдү жууганга, кышында карды тазалоого, жолдорго туз себүү жана башка коммуналдык иштер үчүн колдонулат, деп белгилешти мэриядан. Жалпысы 21 түрдүү техника, алардын ичинде крандар, сани жана шахман, жүк ташуучу автоунаалары, асфальт төшөгүчтөр жана башка атайын техникалар бар. Бишкектин түндүгүндөгү айланма жолго асфальт төшөлө баштады. Борбор каланын түндүк тарабындагы айланма жолго асфальт төшөө иштери башталганын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Жолдогу автоунаалардын көптүгүнөн улам асфальтты бир жагына гана төшөп жатышат. Эске салсак, трассаны кеңейтүү иштери өткөн жылы башталып, 6 тилкелүү болору айтылган. Учурда 150 атайын техника колдонулуп жатат. Узундугу 33,4 чакырым жолду 6 тилкеге чейин кеңейтип, тротуар жана байлатма жолдорду куруу пландалган. Бул жол менен шаардыктар Дордой базарына барса, уландысы Бишкек-Торгар трассасына кошулат. Жолду кеңейтүү үчүн 300дөн ашык мыйзамсыз курулуш алынып, трасса жээгине тротуар төшөрүн айтышкан. 2025-жылы Алматы-Бишкек-Ташкент жолунун 6 чакырымы жана Бишкек-Нарын-Торгар жолунун 9,1 чакырымы реконструкцияланат. Жолдун аталган тилкесинде 2 деңгээлдүү 4 жол түйүнүн куруу каралган. Министрлик быйыл 15 чакырым жолду асфальттоону пландаган. Иш Кытай компаниясына жүктөлгөн.
Бүгүн кыргызстандык 5 балбан кыз дүйнө чемпиондугунда килемге чыгышат. Бүгүн 31-июлда Грециянын Афина шаарында өтүп жаткан 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө биринчилигинин 4-күнү кыздар арасындагы таймаштар менен уланууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Кыргызстандын намысын 5 балбан кыз коргойт. Асема Асангараева 40 кг, Аяна Ниязбекова 46 кг, Бактыгүл Жуманазарова 53 кг, Акылай Чыныбаева 61 кг, Аяна Асмаликова 69 кг. Мелдештер Бишкек убактысы боюнча саат 13:30 башталат. Ошондой эле кече күрөшкө чыккан балбандар үчүн жубатуучу жана финалдык таймаштар өтөт. 49 кг салмакта ат салышкан Азема Калидинова грек спортчусу Димитрос Коваки менен жубатуучу таймашта күрөшөт. Эгерде жеңишке жетишсе, анда ал коло медал үчүн россиялык Полина Бачкареева менен беттешет.